Каракол шаары барган сайын кызыктуу туристтик багытка айланууда. Кышкысын лыжа базасы туристтерди өзүнө тартса, башка мезгилдерде туристтер Караколго база катары токтоп, анан тегеректеги кооз аймактарды кыдырышат. Аймактын туристтик потенциалына көңүл бурган Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы баштаган эл аралык донорлор өткөн апта соңунда Каракол жашоо жана бизнес үчүн ыңгайлуу деген бизнес форум өткөрүштү. Анда шаардын туристтик потенциалы жөнүндө сөз болуп, алды менен инфраструктураны жакшыртуу керектиги айтылды. Айтмакчы, дал ушул инфраструктура маселесин чечүүдө өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө алган мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүк механизми Кыргызстандын шартында эмне үчүн иштебей жатат? Ушул жана башка экономика маселелерине Капитал командасы алдыдагы жарым саатта сереп салат. Биз менен болуңуз. Мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда 6 жыл мурун кабыл алынган. Бирок ушул кезге чейин мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү механизмине негизделген бир гана долбоор ишке ашты. Ал саламаттык сактоо министрлиги менен бирге ишке ашырылган гемодиализ аппараттарын орнотуу боюнча долбоор. Бирок мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү же ГЧП механизми алды менен инфраструктуралык маселелерди чечүүгө багытталат. Мисалга, ошол эле энергетика тармагы, жолдор, аэропорт, акылдуу шаар сыяктуу долбоорлор жана башка. Эгер инфраструктуралык маселелерди мамлекет жеке тарап менен, тактап айтканда инвесторлор менен биргелешип чече турган болсо, бул алды менен мамлекеттик карызды азайтмак. Мисалга, Кыргызстандын аэропортунун азыр бир күндүк жүргүнчүлөр агымы 1,5 миң кишини түзөт дейли. Өкмөт бул көрсөткүчтү 10 миң жүргүнчүгө жеткирүүнү пландап жатат. Бул үчүн аэропорттун ички жана сырткы инфраструктурасын бир күндө 10 миң жүргүнчүнү кабыл ала тургандай кылып жакшыртуу керек. Бул үчүн керектүү болгон инвестициянын көлөмү айталы $300 миллион. Кыргыз өкмөтү азыр инфраструктуралык проектлерге керектүү болгон акчаны каржылык институттардан же башка мамлекеттерден мамлекеттин кепилдиги менен карызга алат. Демек, мамлекеттик карыздын көлөмү өсүүдө жана ишти аткарган подрядчик компания соңку жыйынтыкка кызыктар эмес. Башка кандай жол бар? Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Аэропортту реконструкция кылуу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга бир компаниянын алы келбейт. Демек, айталы 3 компания биригип консорциум же биргелешкен ишкана түзөт. Бул 3 компаниянын ар бири жаңы түзүлгөн компанияга өз инвестициясы жана салган инвестициясына жараша үлүшү менен кирет. Айталы салынган $300 миллион инвестиция өзүн 15 жылдан кийин актайт. Ал эми өз капиталын жумшаган инвестор 15% пайда табууну көздөөдө. Демек, дагы 15 жыл. Ошондо жогоруда айтылган биргелешкен компания аэропортту куруп, иштетип, андан өз пайдасын табуу үчүн аны 30 жылга толугу менен өз башкаруусуна алат. Мында инвестор өз акчасын иштетип пайдасын тапты. Мамлекет болсо эч кандай карыз албастан ири инфраструктуралык проектти ишке ашыра алды. А эң негизгиси, аэропортту реконструкция кылган инвестор андан пайда табууну көздөгөндүктөн соңку жыйынтыктын сапаттуу болушуна кызыктар. Демек, Кыргызстанда азыркыдай мамлекеттин кепилдиги менен алынган инвестицияга оңдолуп жаткан жолдордун сапатына байланыштуу чыгып жаткан суроолор жана коррупциялык жагдайлар мындай долбоорлордо пайда болбойт. Мамлекет жеке тарап менен кызматташып, жолдорду оңдоп, мини-гэстерди куруп, заманбап аэропорт, оорукана куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыра алат. Мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө максатында өткөн апта соңунда парламенттик угуу өттү жана анын жыйынтыгы менен аталган мыйзамды жаңылап иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Себеби мындан 6 жыл мурун кабыл алынган мыйзам башка мыйзамдарга шайкеш келбей юридикалык тоскоолдуктар жаралган. Мындан тышкары ГЧП механизмин иштеп кетүүсүнө саясий эрктин жетишсиздиги жана коррупция тоскоол болууда, дейт Тредстон Capital Partners инвестициялык компаниясынын башкаруучу өнөктөшү Умбриэль Темиралиев. Бизде тилекке каршы жана Советский Союздан калгандан кийин 80 же 85% бул инфраструктура жаңыланган эмес, жолдордон тышкары. Ошондуктан анын баарын жаңылаш керек. Бирок аны жаңылаш үчүн узун мөөнөттө капитал керек. Өкмөт өзү же мамлекет өзү бул ишти аткара албайт. Неге дегенде 3 фактор бар. Эң биринчиси бул муну башында туруп иштетиш керек. Мамлекет болсо жакшы менеджер болбогонун баарыбыз билебиз. Чиновниктер мотивациясы башка, частниктики башка. Экинчиден болсо бул коррупционный фактор бар. Чоң көлөмдөгү мисалы кредитный соглашениялар түзүлүп атканда Кытай менен мисалы 400 миллион болобу, 500 миллион болобу. Ошо кредит койгондон баштап асфальт ыргытканга чейин бүт жерден акча уурдап жесе болот. Анын баарыбыз билип көрүп турабыз. Мисалы ТЭЦ эң чоң яркий примерлердин бирөөсү болуп атат да. Анан үчүнчүсү мамлекет аябай көп карызга алып атат. ГЧП болсо ошо карыз маселесин дагы чече алат.
эң негизги эки чоң бир мыйзамыбыз бар. Бул биринчи мыйзам болсо жана земельный кодекс деп атабыз, экинчиси болсо лесной кодекс. Ошо эки жерге көп учурда өзгөртүү кириш керек да. Анткени бир мыйзам бирди айтса, экинчи мыйзам аны жокко чыгарып айтса, анда ортодо чечим кабыл алынбай калат. Экинчиси, мамлекет тилекке каршы буга чейин өзүнүн жакшы ролун түшүнгөн жок да. Мисалы, мамлекет катары биз партнер катары ГЧП частник менен бир иш кыла турган болсок, биз кандай салым салып беребиз деп өзүнө чече алган жок. Көбүнчө убакытта бул жөнүндө жер берип коюп атат. Бирок баарыбыз билгендей, мисалы, Индияны же Туркияны алсак, мамлекет ГЧП проектке киргенде жалгыз жерди чечип бербей, буга инфраструктурасынан тартып берет. Жана свет болобу, газ, суу дегендей. Муну болсо да мамлекет өзүнө чече элек. Үчүнчүсү, бул законопроекттердин баарын теңдегенден кийин бул дагы жетишпейт. Негизинде НПАларды алмаштырыш керек, бул нормативно правовой акт деген. Бул мыйзамдын алдындагы жана регулирующий акттар да. Анын баарында бирден бир сразу өзгөртпөсө, бул жана законопроекттер өзгөргөндөн кийин аябай бир узун убакыттан кийин анан НПАлар өзгөрүп баштайт. Ага чейин болсо жашоо кете берет. Экинчиси чоң себеп, фактор, бул баарыбыз билгендей, бүтүн жана мамлекеттик компаниялардын баарында мамлекетке тиешелүү жана жакын адамдар отурат. Ал адамдар кичинекей болсо да бир прибыль көрсөтүп эле келаткан буга чейин. Бирок мындайдан жакшыраак бир аудит же болбосо жакшыраак бир аналитика жүргүзүп көрсө, албетте аякта андан да көбүрөөк киреше кирип атат. Ал кирешенин көбүнчө пайызы түзмө-түз бюджетке түшпөй, адамдардын чөнтөктөрүнө түшүп аткандар да. Ошондуктан бир активден адам акча таап аткандан кийин башка бир частник келип ошону алып, мисалы, мамлекет менен иштетейин десе, ал киши оюндан чыгып калат, анан жана таап аткан кирешелерден дагы алыс калат. Албетте ал киши ошо актив үчүн аябай мындайдан күрөшкөнгө даяр болот да. Анан жана ар бир мындайдан демилге чыкса, ошо демилгени жокко чыгаранга бүтүн аракеттерди салат. Кыргызстан өзү кичинекей аябай мамлекет болгон үчүн жана глобалдык капиталдын артынан чуркаганда атаандашууга келиши керек. Неге дегенде, жалгыз эле Кыргызстан бул капиталдын артынан чуркаган жок. Ошондуктан бул глобалдык конкуренцияда Кыргызстан да өзүн жакшы бир таанытып, анан жакшы бир шарттар менен чакырып келгенге даяр болуш керек. Ошондуктан ГЧП деген жалгыз эле бул мыйзам эмес. ГЧП деген бул мамлекеттин стратегиялык документтерине кирип, стратегиялык ой жүгүртүүдөн натыйжасында чыккан бир продукт болуш керек. Экономия министрлиги болобу, же болбосо жана агентство по защите инвестиций деп атпайбы, ал болобу. Булардын компетенциясы жетпейт да, жанагындай чоң проекттерди даярдап, анан ошо проекттер менен чыгарганга. Албетте бул күчтүү консультанттар, ошо инвестфонддор болобу же банктар менен бир жакшы мамилеси болгон консультанттар чакырып келип, аларга жакшы даярдатып, андан кийин ошо мамилесин колдонуп туруп, анан чакырып келиш керек да. Мындайча айтканда, бул узун мөөнөттө боло турган процесс, анан бул процесске бүт комплексно кириш керек. Жалгыз эле барып, мисалы, 2-3 форумга катышып келип, бизге келгиле деп ошо боюнча потенциалдуу инвесторлорду унутуп калса, же болбосо алар келгенде макул деп бир нерсе эки министерство тааныштырып коюп, азыр ишти баштагыла деп, анан алар макул жакшы ниет менен, каражат менен келебиз дегенде бир кичинекей министерство ортого бут коюп башса же иштебей койсо, анда бул капитал бере турган немелер, тараптар болсо жөнүнө Кыргызстандан чыгып башка өлкөгө кетип калышы мүмкүн. Кыргызстанда 23 тоо лыжа базасы бар, бирок бүгүнкү күндө анын 15 гана иштейт. Алардын арасынан чет элдиктердин арасында эң таанымалы Каракол шаарынан 7 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Баса Каракол 2017-18 жылдагы кыш мезгилинде КМШ мамлекеттеринин арасынан эң мыкты кышкы курорттордун ондугуна кирген. Турстат аналитикалык агенттигинин маалыматы боюнча, бул шаарда эс алууну чечкен турист тамак-аш жана жатаканасы үчүн күнүнө $70 коротот. Айтмакчы, 10-15 жыл мурда көпчүлүк туристтер үчүн Каракол белгисиз болчу. Аны айрымдар келечеги жок, тупик шаар деп айтып жүрүшкөн. Ал эми бүгүн Каракол Кыргызстандын кышкы борборуна айланууда. Мындан улам 2 жыл катары менен Каракол жашоо жана бизнес үчүн ыңгайлуу деген бизнес форуму уюштурулууда. Форумдун ишине туризм тармагында кызмат көрсөткөн ишкер чөйрө тартылган. 150 жылга жакын тарыхы бар Каракол шаарында 75 000 киши катталган, бирок бейрасмий маалыматтарга боюнча калктын саны 100 000 кишиден ашат. Ысык көлдүн борборуна жыл сайын 20-25 000 чет элдик турист келип кетет.
Аларга 100дөн ашык мейманканалар кызмат көрсөтөт. Шаардагы эл аралык статустагы аба майданы ишке кирсе, Караколго келген туристтердин агымы мындан дагы өсмөк. Тоо лыжа базасына келгендердин көпчүлүгү Казакстан жана Россиянын жарандары экенин эске алганда, аэропорттун туризмге кошо турган салымы өзгөчө болмок. Аэропорт ишке берилип, Алматы Каракол каттамы киргизилсе, туристтер үчүн ыңгайлуу болот. Бирок аэропорттун реконструкция маселеси качан чечилери азырынча белгисиз. Ошондой эле Тоо лыжа базасына кеткен жол дагы реконструкцияга муктаж. Ушул кезге чейин 7 чакырымга созулган жол кайсыл аймакка караштуу экени да аныктала элек. Бир эле орчундуу маселе ушул биздин Тоо лыжа базасына кеткен жол бул шаардын дагы территориясына кирбейт, балансында жок. Биздин шаардык ишкананын, ошондой эле Минтранстын ишканасында балансында жок. Анан бирок биз ушу туризмди өнүктүрүү багытында ушул өкмөткө, Минтранска ушул маселени көтөргөнбүз, ушу ишкерлер менен чогуу биргеликте. Анан азыр эми Минтранс аркылуу, Дүйнөлүк банк аркылуу ушул туризмди өнүктүрүү багытында деген бир долбоор менен ушул Гарналышкага кеткен жол быйыл ушу жасалат деген ойдобуз. Азыр ушу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Инфраструктурага байланышкан көйгөйлөрдөн тышкары Караколдо иш баштайм деген ишкер маалыматтын жетишсиздиги менен да жолугат. Бул тууралуу өткөн жылы шаарда конок үй ачып туристтерди кабыл алып баштаган ишкер Ахмет Макаев айтат. Ал мейманкананы ачууда документ иштерине бир топ убакыт коротконун белгилейт. Мындан улам ишкерлерге кеңеш берүүчү бир маалыматтык борборго зарылчылык бар экенине токтолот. Негизи мунун биринчи кадамы эме деп ойлойм, бир информационный центр аябай жакшы болмок да. Ошол жакта бүт мекемелердин бир эмеси болуп, представители болуп, ушу гостиница ачылабы, жаңы бир иш ачылабы, ошолорго толук маалымат, эмне кылыш керек, кандай туура кылыш керек деген маалыматты берген бир информационный центр биздин ишти аябай жеңилдетмек да. Биздин учурда болсо биз ар бир информацияны өзүбүз үйрөнгөнгө туура келип, бир аз убакыт жоготконго да себеп болду ушу. Караколдо өткөрүлүп жаткан экинчи бизнес форумдагы жергиликтүү ишкерлер менен бийликтин ортосундагы байланышты күчөтүүнү максат кылат. Мындан тышкары ал туризм тармагындагы ийгилик жаратып жаткан ишкерлердин тажрыйбасы менен таанышууга шарт түзөт. Быйыл форумдун ичине 200дөн ашык адам катышты. Каракол шаарында эле эмес, региондо эмес, бул башка региондордон да ишкерлердин кызыкчылыгы болуп, ошо Оштон келген ишкерлер бар, Бишкектен келген эксперттер бар ошо. Жана ошондой эле Украинадан дагы мисалы биздин делегаттар бар, и башка түрк мамлекетинен келген конокторубуз бар быйылкы күндө. Эле бизнес форум бир жакшы площадка болуп атат. Кайсы именно бизнес тармакта кайсы тармактар жакшы өнүгүп атат, кайсы жерге көңүл буруш керек, кайсы проблемалар бар, ошолорду талкуулап чогуу чечүүгө максатталган. Каракол шаары жаратылышы кооз, Ак суу жана Жети Өгүз райондоруна жакын жерде жайгашкан. Ага ылайык шаарга токтогон туристтер бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, жакын жердеги жайлоо жана курортторго да баш багышат. Мисалга, шаардан 60 чакырым алыста орун алган Жыргалаң айылы акыркы 2-3 жылда лыжа спорту менен алектенгендердин сүйүктүү жерине айланууда. Учурда бул айыл тууралуу National Geographic каналы документалдуу тасма тартып жатат. Биз жөндөп уга баштаптыр. Биз ат менен тоого чыгарып лыжниктерди. Анан тоодон лыжниктер ылдый түшүп келишет да. Ошол нерсе буларга аябай кызыктуу болуп турду. Карабайсыңар, биз муну деген биз маани бербейбиз. Биз ат менен эле чыгарып коюп, анан лыжниктер фрирайд кылып ылдый түшкөнгө биз маани бербейбиз да, биз иштеп атабыз. Баягы өзүбүздүн идеябыз экен, ушул жакшы идея келиптир депчи. А ошону баалап Америкадан келип туруп, мына National Geographic биз жөнүндө ушундай кино тартып атат. 15 мүнөттүк, 20 мүнөттүк кино болот дейт. Бизнес форумдун жүрүшүндө ишкерлер Каракол шаарынын келечеги кең экенин белгилеп, бул потенциалды толук колдонууга жергиликтүү бийлик менен бизнестин биргелешкен аракети талап кылынаарына токтолушту. Аталган бизнес форумдун уюштуруучуларынын бири Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы. Банк жарым-жартылай Швейцариянын экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгы тарабынан каржыланат. Чейрек кылым аралыгында банк тарабынан Кыргызстанда жалпы суммасы 662 миллион еврого барабар 164 долбоор ишке ашырылган. Банк ишкерчиликти өнүктүрүүгө салым кошуу менен бирге өлкөдөгү инфраструктуралык долбоорлорго да колдоо көрсөтүп келет. Мисалга 2 жыл аралыгында Ысык көл облусундагы шаарларды таза суу менен камсыздоо долбооруна 20 миллион доллар сарптаган. Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын Борбор Азия боюнча аймактык директору Нил Маккейн капиталга банк
кайсыл долбоорлорго артыкчылык берип көмөк көрсөтөрүн айтып берди. В бизнесе мы уже финансировали 15 проектов по Иссык-Кулской области в больших и средних компаниях. Это в основном в туризме. Ысык көл облусу боюнча орто жана ири 15 ишкананын долбоорун каржыладык. Бул туризм жаатындагы белгилүү курорт жана пансионаттар болгон Радуга жана Карвен. Күкүрт жана сүт заводдоруна да колдоо көрсөттүк. Бул биздин түз же жергиликтүү банктар менен биргеликте каржылаган ири долбоорлорубуз. Башкача айтканда 50% каражатты биз беребиз, калганын жергиликтүү банктар каржылайт. Ошондой эле жергиликтүү банктарга бөлүп берген биздин кредиттик линиядан жүздөгөн компаниялар каржыланууда. Мында банктар ортомчунун милдетин аткарып калышат. Демек, биздин кардарлар акчаны жергиликтүү банктардан ала алышат. Шарттары абдан ыңгайлуу. Келечекте биз кандай багыттарды көрөбүз? Бул туризмди өнүктүрүү жана агробизнес. Мисалга, мен кечээ Аскар деген адамдын фермасында болуп кайттым. Ал өткөн жылы ошол ферманын аймагында эле мейманкана ачкан. Ошол эле жылы 1000ден ашык турист тарта алган. Жана абдан көп кызматтарды сунуштайт экен. Атка өңөрүүдөн баштап тамак жасоо курсуна чейин. Мына ушундай активдүү ишкерлер аймактарда бар. Учурда биз ага мал союучу жай ачканга бизнес план түзүүгө жардамдашып жатабыз. Албетте, туризм Ысык көл облусу үчүн негизги экономикалык багыт болуп келген жана боло бермекчи. Бирок биз колдоого алган дагы башка багыттар бар. Бул негизинен агробизнес. Агробизнесте да чечүүгө муктаж болгон бир топ маселелер бар. Мисалга, стандарттарды көтөрүү талап кылынат. Лучше оказывать и улучшить их продукции и так далее. Это очень популярная программа. Программа больше 100. Дүйнөлүк экономикалык форумдун туристтик атаандаштык жөндөмү боюнча 2017 жылдагы индексинде Кыргызстан 136 мамлекеттин арасынан 115 катарда жайгашкан. Рейтинг өзүнө 14 тармакты камтыйт. Анда өлкөдөгү бизнес чөйрө, коопсуздук, саламаттык сактоо, адам ресурстары жана эмгек рыногу, инфраструктуранын абалы, экология өңдүү маселелер эсепке алынат. Ага ылайык өткөн жылы алдыңкы үчтүккө Испания, Франция жана Германия кирсе, бул тизмени Бурунди, Чад жана Йемен жыйынтыктаган. Учурда туризмдин дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 10%. Ошондой эле туризм 290 миллион, башкача айтканда 10% иш ордун түзөт. Дүйнөлүк туристтик уюмдун прогнозу боюнча 2030 жылга карата туристтердин саны 1 миллиард 800 миллион адамга жетет. Эл аралык туризм жыл сайын 5%га өсүп жатканын эске алганда, Кыргызстан туризм тармагындагы алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуусу шарт. Туризмде ар кандай чемпионаттары бар, чемпиондору бар. Аны мисалы көп индекс, рейтинг деп аталган чемпионаттарды таанып алсак, биз анда кандай жол менен өнүгүп, кандай багытта чемпиондукка жетишүүгө жол ача алабыз, ошону биле алабыз. Эң ишеничтүүлөрдүн бири мына Давостан өтүп атпайбы? Биздин премьер-министр катышып келбедиби бир форумдар? Ал форумдун аты World Economic Forum. Ошол World Economic Forumдун изилдөөлөрү жана көрсөткүчтөрү бул ишеничтүү жана дүйнөлүк тажрыйбаны өзүнө, илимди өзүнө кымтып алган. Ал ошондой рейтингтерден World Economic Forumдун мисалы көрсөткүчтөрүнөн биз эмнени тааный алабыз? Эки маанилүү көрсөткүч бар. Биринчиден, кайсы өлкөлөр өзүнө дүйнөдөн көбүрөөк кыдыруучуларды, саякатчыларды, тревелерди чакырып алат жана чакырып алууга күчү жетет. Кайсы өлкө ошондон көбүрөөк пайда табат? Алардан үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо өзүбүзгө берекелүү, берешелүү тревелерлерди, кыдыруучуларды, саякатчыларды чакырып тосуп алабыз десек, ал жердеги көрсөткүчтөрдө кайсы өлкөлөрдүн кыдыруучулары көбүрөөк, мисалы бүгүнкү күндө көп жылдардан бери Germany жарандары эң көп калк болбосо дагы эң көп кыдырган жарандары болуп эсептелет. Germany эли негизинен ар бирөөнүсү бир жылда бир жолу алыс жерге, башка өлкөгө саякат кылат экен дагы, кээ бирөөнүсү жылына 10-20 жолу кыдырып келет экен ар кандай себептер менен. Ошентип ошондой биз эң көп кыдырган өлкөлөргө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ал жерден биз дагы артта калбай чакырып алганга аракет кылып, анан сөзсүз түрдө ошол кыдыруучулардын сапатын дагы карашыбыз керек. Эгерде алардын билим деңгээли өйдө, маданият деңгээли өйдө болсо, алар бизге дагы ошондой билимди, маданиятты жуктуруп кетет. Анан алардын эгерде турмуш сапаты бийик болсо, алар ошо турмуш сапатына башка жерден кыдырган жерден дагы ошол турмуш сапатынын бийик
деңгээлин талап кылып, биздин дагы жасаган аларга эмгегибиздин жаңы технологияларды тартып иштетип, өзүбүздүн дагы ошол турмуш сапатыбыз өйдөлөп калышын түрткү кылышат. Жана эң маанилүүсү билимдүү адамдар, билимдүү кыдыруучулар, алар башка элдин маданиятын сакталышына дагы түрткү кылышат дагы, жана жаратылышын сакталышына алар дагы көмөк кылышат. Өздөрү жакшы жаратылышта болуусу келип, башкалар дагы ошол жаратылышты сактап калышына кандайдыр бир билимди, технологияны жуктуруп кетишет да. Ошентип биз жөн эле арсан кыдыруучулардын аркасынан куубай, жана өзүбүздүн дагы киришебизди ылдыйлатып албай, биз пайдалуу деп жумуш акысын, биздин жумуш акыбызды татыктуу төлөп бере турган, аны менен бирге билим деңгээлибизди өйдөлөтүп кете турган, маданият деңгээлибизди биз менен бирге сакталып калышына күбөрман болгондорду, жана жакшы жаратылышты издеп келгендер, таза аба, таза суу, таза тамак издеп келгендер менен бирге биз дагы ошол жаратылышка кайрымдуулук мамиле кылып, анан жаңы технология менен ошол жаратылышты дагы, маданиятты дагы, элибиздин билим деңгээлин дагы, анан элибиздин пайдасын дагы көздөп калышыбыз мүмкүн. Белгилүү ишкер Табылды Эгембердиев тоо туризмин өнүктүрүүгө бел байлап, мындан 4 жыл мурун тоо туризм фестивалын өткөрүүгө камынып жатканын Капиталга берген соңку интервьюсунда айткан эле. Аз өтпөй Табылды агай ооруп калып, 2015-жылы дүйнөдөн өтүп кетти. Мына ошол соңку интервьюсунда ишкер кыргыз тоолорунун потенциалына кеңири токтолгон эле. Эмесе ошол интервьюнун урунтуу жерлерин кайталап көрсөтөбүз. Тоо туризмдин эмнеси жакшы? Буяктан баягы элди эс алып кетет, кымыз. Сүт ичирип ошону менен кызыктырыш керек экен. Бул мен өзүм ошондон айыктым. Мен 20 жыл ооругам. Хронический бронхит болуп, астма болгон, газ кылган, ошо басалчы эмесмин кышылдап. Азыр мен артыма кууп жетпейсиң. Ошо бэйнин сүтү дар экен, адам иммунитетин көтөрөт экен. Туурабы? Ошон үчүн тоо туризм деген бул адамдын денсе болуунуңдочу. Бул жанагы больницаңын да кереги жок, курортуңдун да кереги жок. Мен канча дары алдым, канча миңдеген 100 000 деген акчалар кетти. Канча дарыландым. Суусамырдан бир боз үтүгө коюп, бир бак кийипке кошомат кылып, баягы бак кийиптин шайлоосуна шайлоого барды жибергенден анан боз үтүгөнө путулдум. Ошол жерде 10 күн кумуз иче койдум. Сүт иче койдум. Ошондо байкадым, ошону жок болду, мына жокмун азыр. Жок. Эми жыл сайын сүт ичем. Өкмөттүн саясатын билбейм, мен өкмөт менен деле ишим жок. Өкмөт ушундай тоо туризмине мындай салам деген жерге жоктон жолун салып берип койсо, жок дегенде. Мен Кытайга бизнес кылып келгем, аякта кайкырсаң жолун берет экен, электричествосын тартат экен, анан суусун тартып берет экен, ошо инфраструктураны түзүп берет. Анан калганын бизнесмендер кыла берет. Өкмөт колдон келсе эле жол тоспосо эле болду. Эми муну жерди салып атам. Эми далай келет эмеспи? Папкасын көтөрүп. Я, кандай кылабыз депчи. Билесиң да. Могу ресторандар курбайт болчу, бул жерде мен кымыз эле ичире турган жер кылайын деген, бирок лыжный база курулуп калып атат. Каны мен билген эмес, ошону уккандай анан жасап койдум. Жер келген адамдар байлар келет. Анан алар лыжы тепкенде, лыжы тебүүчүлөр келбейт, лыжы тепкенде да эс алып отуруп көңүл ачыш үчүн келет да. Комплекс болуш керек. Комплекс бар, анан бу жерде массажы болуш керек, бильярды болуш керек, бассейни болуш керек. Анан Крымга баягы саучуга жүрүп аткан бир иностранецтен сурашпай киши келеби иностранецтен. Эми ал спортту көргөндөн кийин да бара турган жери бар, ошого карата жараша болот депчи. Эс ала турган, көңүл ачып турган жер керек. Ошондо. Лондондо завод жок да, фабрика жок, эчтеке өндүрбөйт экен. Мен таң калгам. Алар деген дүйнөнүн акчасын баарын чогултуп алган эл да. Банковый система бар, финансовый система, каржы системасы көп өнүккөн аябай. Анан соода садык, туризм башка эчтеке жок жерде. Ошода. Жок эчтеке башка. Ой, тоонун баары эле бош жатпайбы? Көлдүн тегерегинде тоолор бош жатат. Могу чүйдүн тегерегинде тоолор бар. Бошко бараткан жоон тоолор бар. Эми куруп атышат, бирок аяка чоң акча салыш керек да. Көп жеринде свет барган эмес да. Мына ушундай өкмөт деген ушундай кооз жерлерди таап, ошо жерге жолун салып, ошо жерге светин алып барып, анан конкурс жарыялап туруп ошону сатсын. Жерди участокты бөлүп, керек болсо проектин жасап, анан ошону сатсын да мындай. Же болбосо ошону салбай туруп,
ошонун проектсин жасап, момунду жол салабыз, момундай кылабыз, ким алат деп туруп анан ошо сатсын, мага ошонор бар анан алабыз да. Анан кийин ошентип өкмөт менен чогуу иштесек, анан ошондон кийин экономика өнүгөт. Эсептеп деле көрсөңүз керек, балки мисалы үчүн ушул туризм өзү, анын ичинде тоо туризми мисалы үчүн кыргыз экономикасынын канча бөлүгүндөй тартып кеткен? Биле албайм аны. Менин оюмча 10%, 15% тартышы мүмкүн деп ойлойм да. Мындай. Орой айтканда себеби деген өзгөчө могу көл тарап, чүйдүн тоолору, анан могу нарын ушундай жерлер бар. Соң көлдө эле мен дагы үйлөр жасадым биякта. Соң көлгө да кийин ачам го. Жүктөп барып эле жүктөп кетмейчи. Кышында иштебейт да аякчы. Эми таштап койсоң деле соң көлгө да куруп койсок болот. Бирок азыраак да. Убактысы азыраак да. Мына азырынча биринчи могу шаарга жакын жерлердин перспективасы аябай жакшы. Шаардагы адамдар бар эсе алат да, мына ар бир капчыгайга куруш керек ушундай айнат. Кыргызстанда 9 электрондук капчык системасы иштейт. Алар Элсом, Мобильник деньги, Умай KG, Илбирс, Береке, Аманат, Баланс, Мегапей жана О деньги. Өлкөдөгү 3 уюлдук оператор Доскредо банк менен биргеликте ишке киргизген электрондук капчыктардын башка электрондук капчыктардан болгон негизги айырмачылыгы байланыш үчүн алдын ала төлөнгөн баланс аркылуу башка кызматтарды төлөө мүмкүнчүлүгү. Бир караганда абдан оңой система. Айрыкча электрондук капчыктарды толтура турган терминалдар жетпеген аймактардын жашоочулары үчүн ыңгайлуу. Бирок бул ыңгайлуулуктун артында турган бир катар тобокелдиктерге көңүлдү буруу зарыл. Электрондук капчык деген эмне жана мобилдик операторлордун өздүк эсептеринен эмнеси менен айырмаланат? Кененирээк Финсабат рубрикасында. Мобилдик операторлор мамлекеттик байланыш агенттиги берген лицензиянын негизинде иш алып барат. Ал эми электрондук капчыктар акча менен түздөн-түз байланыштуу болгондуктан Улуттук банктан финансылык жана электрондук капчыкка байланыштуу иш багытын жүзөгө ашырууга өзүнчө лицензия алуу керек. Негизинен электрондук капчык системалары 2 жыл мурда коммерциялык банктар тарабынан ишке киргизилип баштаган. Бул кызматты сунуштаган банктар электрондук капчык балансына келип түшкөн акча каражаттын кепилдигине толук жооп берет жана кардар электрондук капчыгындагы акча каражатын өз ыңгайына жараша жумшап, көзөмөлдөй алат. Ал эми мобилдик байланыш операторлору акча каражатын электрондук капчыктарда эмес, абоненттердин өздүк эсептеринде эске алып, топтоп турушат. Демек, акча каражаттары мобилдик байланыш операторлорунун тескөөсүндө, башкача айтканда, менчигинде калат. Айталы, сиз коммуналдык кызмат же башка тейлөө үчүн электрондук төлөм жүргүзөм десеңиз, телефонуңуздун балансындагы акча алгач банкта катталган электрондук капчыкка түшүп, анан ал аркылуу төлөнөт. Башкача айтканда, бул системадагы электрондук капчык транзит ролун гана аткарып, калган убакытта каражаттын баардыгы тең уюлдук оператордун карамагында. Демек, аны көзөмөлдөө дагы татаал. Анан калса, баланста канча акча көп болсо, уюлдук операторлордун кызматынан ошончо көп колдонуу тобокелдиги дагы бар. Дагы бир жагдай, эгер сиздин баланстагы акчага ээлик кылган байланыш оператору банкрот же башка кырдаалга туш боло турган болсо, абоненттердин баланстагы акчасын кайтарып бербейт. Мисалы, сиз билбеген же байкабай кошуп алган кошумча аба ырайы, СМС викторина, коңгуроо жана башка ушул сыяктуу күнүмдүк негизде төлөм акы алынуучу кызматтар канчалык көп болсо, уюлдук байланыш оператору сиздин өздүк эсебиңиздеги электр же жылуулук эсебине дайындалган акча каражаттарыңыздан ошончолук көп акча каражаттарын кемитүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мындан тышкары, мобилдик байланыш оператору акча каражатын өз банктык эсебинен Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле анын чегинен тышкары которуп жиберүү тобокелдиги дагы бар. Улуттук банк сунуштап жаткан өзгөртүүлөр керектөөчүлөрдүн же мобилдик байланыш операторлордун ишин чектөөгө багытталган эмес. Өлкөнүн башкы банкы электрондук капчыкты толуктоо ыкмаларын гана жөнгө салууда. Башкача айтканда, электрондук капчыктарды абоненттердин өздүк эсептеринен толуктоого тыюу салынса, толуктоо төлөм терминалы, эсептешүү эсеби жана банктык карта аркылуу гана ишке ашырылат. Көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө мобилдик капчыктар деле бар, бирок алардын баардыгы тең банктык төлөм карттарына байланыштырылган. Улуу Британияда Vodafone уюлдук оператору Vodafone Pay же Vodafone Wallet кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштайт. Анын төлөм оператору болуп, Англия банкынын лицензиясына ээ болгон адистештирилген коммерциялык банк саналат. АКШда негизинен Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay сыяктуу сервистер кеңири таанымал. Алар да төлөм карттарына байланыштырылган. Кытайда болсо WeChat Pay жана Alipay сервистери кеңири пайдаланылат. Тиркемелерди колдонуу үчүн электрондук капчык катары коммерциялык банктын карты талап кылынат. Бул капитал экономикалык обзору болду. Экономика, финансы, бизнес дүйнөсүндөгү ушул жана башка жаңылыктар, тенденциялар менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.